Анарбек Солтонов атындагы орто мектеби башталгыч классынын мугалими Субанбекова Айзина. 1-класс алифбе сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн көтө турган темабыз буудайдан нан жасалат. Сабагыбыздын максаты окуучу чыгарманын мазмуну менен таанышат. Текстти окуп сүйлөөгө бөсөт, нанды сыйлоого, ага туура мамиле жасоого үйрөнөт. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Балдар, бүгүнкү сабакты төмөнкү суроо менен баштагым келип турат. Адамга аба, суу менен бирге жашоодо керек болгон эң зарыл нерсе эмне? Туура айтасыңар балдар, нан. Нан жөнүндө эмне билесиңер? Нан баарынан улук тамак. Нан ундан жасалат. Нан кандай жол менен, кандай эмгек менен дасторконубузга келерин билесиңерби? Албетте билбейт болушуңар керек. Анда эмесе кунт коюп, жаңы темага көңүл бурабыз. Жаз келгенде талааларга буудай эгишет. Трактор менен жерди айдап, буудайдын данын себет. Андан кийин эмне болот? Андан соң сугарат. Буудай бышканда комбайн менен чабышат. Комбайн тазалап чыгарган буудайды машиналар менен кырманга ташышат. Кырмандан тегирменге же болбосо ун чыгаруучу заводко алып барышат. Ундан нан бышырып, андан кийин нандарды дүкөндөргө жеткиришет. Мына көрдүңөрбү балдар? Нан оңой эле биздин дасторконго келбейт экен. Көп нанды өндүрүп чыгуу үчүн дыйкандар күнү түнү тыным албай эмгектенишет. Маңдай терин агызып иштешет экен. Биздин азыр курсагыбыз тоок, Кудайга шүгүр, наныбыз жетиштүү. Мурунку ата мекендик согуш убагында, ачарчылык мезгилдерде адамдар нандын күкүмүнө да зар болушкан. Азыр нан көп. Ошого карата нандын түрлөрү да көп. Анда эмесе биз нандын түрлөрүнө токтоло кетели. Аларга боорсок, каттама, калама нан, май токоч, тандыр токоч, көмкөрмө нан казанга бышырылган. Мына балдар, кызык бекенби? Эми анда эмесе нан жөнүндө макал лакаптарга да токтоло кетели. Нандан улуу тамак жок, адамдан улуу атак жок. Экинчиси, ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Нан жашоонун булагы, нан элдин байлыгы. Ошондой эле табышмактарга токтололу. Өңү кызыл, өзү кызык, баарында бар жалгыз сызык. Берекелүү балбан колдор, күз айында алат сүзүк. Бул эмне? Кийинки табышмагыбыз жазда эгип жерге, өстүрүп алат күзгө. Жесе да күндө, эч канбас тамак. Бул эмне? Мына балдар, ушул табышмак менен макал лакаптарды дефтериңерге жазып алып, жаттап алсаңар болот. Анда эмесе үйгө тапшырма, нандын түрлөрү боюнча сүрөт тартып мага жөнөткүлө. Бүгүнкү сабак жактыбы балдар? Анда эмесе көрүшкөнчө.